21 bölüm. Иерусалимге жақын жердегі Зайтун тоосунун этегиндеги Бейтфагия айылына келишкенде Иса эки шакиртин мындай деп жөнөттү. Айылга кирсеңер байланып турган бир ургаач эшекти, кодикти көрөсүңөр. Чечип алып мага алып келгиле. Эгерде бирөө бирдеме десе, булар теңирге керек дегиле. Ошондо ал дароо берет. Мунун баары пайгамбар аркылуу айтылган бул сөздөрдүн аткарылышы үчүн болду. Сион кызына сага өзүңдүн момун падышаң келет, ал ургаачы эшекке кодикке минип келет деп айткыла. Шакирттер барып Иса буйругандай кылышты. Ургаачы эшекти, кодикти алып келип, үстүнө чапандарын салып, Исаны мингизишти. Элдин көпчүлүгү өздөрүнүн кийимдерин, айрымдары болсо курма дарактарынын бутактарын кесип алып жолго төшөп жатышты. Исанын алдартындагы эл дөөттүн уулуна даңк, теңирдин атынан келе жатканга алкыш, эң жогорудагыга даңк деп кыйкырып келе жатты. Иса Иерусалимге киргенде бүт шаары кыймылга келип, бул ким деп сурап жатты. Эл болсо, бул Галилеянын Назарет шаарынан чыккан Иса пайгамбар деп жооп берип жатты. Иса ибадатканага кирип, андагы сатуучулар менен сатып алуучулардын баарын кууп чыкты. Акча алмаштыруучулардын үстөлдөрүн, көгүчкөн сатып отургандардын орундуктарын көңтөрүп таштады. Аларга мындай деди: ыйык жазууда: менин үйүм сыйынуу үйү деп аталат деп жазылган. Силер болсо аны каракчылардын уюгуна айландырып жатасыңар. Ибадатканада Исанын жанына сокурлар жана майыптар келди. Иса аларды айыктырды. Башка ыйык кызмат кылуучулар менен мыйзам окутуучулар Иса кылып жаткан ажайып иштерди, ибадатканада дөөттүн уулуна даңк деп кыйкырып жаткан балдарды көргөндө кыжырданышып, Исага: булардын эмне деп жатканын угуп жатасыңбы дешти. Иса аларга: ооба. Эмне, силер наристелер менен эмчектеги балдарга өзүңдү даңктаттың деген сөздөрдү такыр окуган жок белеңер, деди да ал жерден кетип калды. Шаардан чыгып Битанияга келип, түндү ошол жерден өткөрдү. Эртең менен шаарга кайтып келе жатканда Иса ачка болду. Жолдун жээгиндеги анжыр дарагын көрүп, анын жанына келди. Жалбырагынан башка эч нерсеси жок экенин көрүп, даракка мындай деди: мындан ары сенде эч кандай жемиш болбосун. Анжыр дарагы ошол замат куурап калды. Муну көргөн шакирттер анжыр дарагынын тез эле куурап калганы кандай деп таң калышты. Иса болсо аларга мындай деп жооп берди: силерге чындыкты айтып коеюн. Эгерде ишенимиңер болсо, шектенбесеңер, анда анжыр дарагына кылынганды гана эмес, мына бул тоого да ордуңан көтөрүлүп деңизге түш десеңер айтканыңардай болот. Ишеним менен сыйынсаңар, сураганыңардын баарын аласыңар. Иса ибадатканага келип, элди окутуп жатканда, башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдар жанына басып келип: муну сен кайсы бийликтин негизинде кылып жатасың? Мындай бийликти сага ким берди деп сурашты. Иса аларга мындай деди: мен да силерге бир суроо берейин. Эгерде мага жооп берсеңер, мен да силерге муну кайсы бийликтин негизинде кылып жатканымды айтам. Жакандын чөмүлдүрүүсү кимден эле? Кудайданбы же адамданбы? Алар өзү ара акылдашып, эгерде Кудайдан десек, анда ал бизге: анда эмне үчүн жаканга ишенген жоксуңар дейт. Адамдардан десек, элден коркобуз, анткени баары жаканды пайгамбар деп эсептешет дешти. Анан Исага: билбейбиз деп жооп беришти. Ошондо Иса аларга: кайсы бийликтин негизинде кылып жатканымды мен да силерге айтпайм деди. Кандай деп ойлойсуңар? Бир адамдын эки уулу болгон экен. Ал биринчисине келип: уулум, барып жүзүмдүгүмдө иштегин дейт. Бирок ал барбайм деп коюп, кийин анысын өкүнүп иштегени барат. Экинчи уулуна келип ошону эле айтат. Анысы: баратам кожоюн деп коюп, барбай коет. Экөөнүн кимиси атасынын каалоосун аткарды? Биринчиси деп жооп беришти. Иса аларга мындай деди: силерге чындыкты айтып коеюн. Салык жыйноочулар менен бузулган аялдар Кудайдын падышачылыгына силерден мурун барышат. Анткени жакан силерге туура жолду көрсөткөнү келген, бирок силер ага ишенген жоксуңар. Салык жыйноочулар менен бузулган аялдар ага ишеништи. Муну көргөндөн кийин да өкүнгөн жоксуңар, ишенген жоксуңар. Дагы бир үлгү насаат аңгемени угуп алгыла. Бир кожоюн жүзүм багын отургузат. Аны дубал менен курчап, жүзүм сыгылуучу жай жасап, күзөт мунарасын салат. Анан жүзүмдүгүн жүзүмчүлөргө тапшырып, өзү башка жакка кетет. Түшүм жыйноо убагы жакындаганда, жүзүм жемишинен алдыртыш үчүн кулдарын жумшайт. Жүзүмчүлөр болсо анын кулдарын кармап алып, бирин сабашат, бирин өлтүрүшөт, бирин таш баран калышат. Ошондо ал мурункудан да көп кулун жөнөтөт. Жүзүмчүлөр аларга да ошондой эле мамиле кылышат. Акырында кожоюн: уулумдан уялышаар деп уулун жөнөтөт. Бирок жүзүмчүлөр анын уулун көрүшкөндө өз ара: бул мурасчы, жүргүлө аны өлтүрүп мурасына ээ бололу дешет. Аны кармап алып, жүзүмдүктүн сыртына алып чыгып өлтүрүп салышат. Жүзүмдүктүн кожоюну кайтып келгенде, бул жүзүмчүлөрдү эмне кылат?
Алар ага бул зулумдарга ал азаптуу өлүм өкүмүн чыгарат. Жүзүмдүктү болсо түшүмүн өз малында жыйнап бере турган жүзүмчүлөргө тапшырат деп жооп беришти. Ошондо Ыйса аларга мындай деди: Ыйык жазуудагы куруучулар жаратпай койгон таш бурчтун негизи болуп калды. Бул теңирден, бул биздин көзүбүзгө укмуштуу көрүнөт деген сөздөрдү такыр уккан жок белеңер. Ошондуктан силерге айтып коеюн, Кудайдын падышачылыгы силерден тартылып алынып, жемишин бере турган адамдарга берилет. Ал ташка жыгылган адам өлөт. Ал эми ал таш кимдин үстүнө куласа, аны басып өлтүрөт. Бул үлгү насаат аңгемелерди уккан башкы ыйык кызмат кылуучулар менен фарисейлер Ыйсанын өздөрү жөнүндө айтып жатканын түшүнүштү. Алар Ыйсаны колго түшүрүүгө аракет кылышты, бирок элден коркушту, анткени эл аны пайгамбар деп эсептечү.